Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы. Facebook 24 TV аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр, эфирде баарын сүйлөшөбүз программасы. Аны мен бүгүн Орозгүл Арстанова алып барам. Биздин бүгүнкү коногубуз мамлекеттик ишмер, Баткен облусунун мурунку губернатору Султанбай Айжигитов. Султанбай Абдрашитович, биздин чакырууну кабыл алып, студияга келгениңизге чоң рахмат. Кош келипсиз. Саламатсыздар, силерге да рахмат чакырганыңарга. Султанбай агай, ошо сизге чалганда көбүрөөк экономика темасында суроолор болобу, экономика тууралуу сүйлөшсөк деп калдыңыз. Анан алгачкы эле суроом, Дүйнөлүк банк өткөн жума Кыргызстан боюнча божомолун жарыялады. Анда айтып жатат, Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли дагы 35%га жогорулайт 2021 жылга. Буга чейинки жылдарды караганда жакырчылыктын деңгээли 20% деп көрсөтүлгөн экен. 35%га жеткени бул эмнени түшүндүрөт жана биз эмнеге даяр болушубуз керек? Биринчиден жанагы ковид менен байланыштуу болуп атпайбы. Ага чейин деле биздин экономикабыз жыргаган жери болгон эмес. Бирок ковид мындайча айтканда тамырын эле чапты да. Анан жанагы ковид башталганда жанагы ограничениялар жана киргизгенде ошондо бүт бар көп жумуш жайлар жабылып калбадыбы. Анан жумуш жайлар кыскарып, анан элдин доходу төмөндөй баштады. Анан эл деген жана ковид менен алышам деп бүт өзүнүн болгон жанагы резервтерине сактап отурган жанагы накопленияларыны, жыйылган акчалардын баарын жок кылды да. Ошондуктан 20-жылда бүт бардыгы, практически бүт бардыгы эмелери доход жок, эски запастардын баардыгын таркатып, ошонун артынан, значит, жакырчылык эме болуп кетти. Андан тышкары биздин экономикабыз мына былтыркы жылга караганда бүгүнкү күндө уже 8%ке төмөндөп кетти, мындайча айтканда минус болуп кетти, кыскарып. Бул деген эмнени айтат? Значит, биздин элдин улуттук мындайча кирешеси дагы 8%ке төмөндөп кетти десек болот да, ошону менен байланыштуу. Анан жанагы кирешеси төмөнгөндөн бир эле жанагы кирешеси төмөндөгөндөн жакырчылыкка түшпөйт, еще баалар көтөрүлсө деле ошондой эле кирешеси төмөндөгөн менен бирдей эле да. Мисалы баалар көтөрүлүп кетти. Анын үстүнө мына айрыкча мына бензинге, ГСМге да, мисалы ар бир 3 күндө 1 сомдон кошуп атты. Бул деле предел эмес да. Мындайча айтканда жанагы Газпром ачык эле айтып койду го. Реалдуу баасы 51 сом деп эле койду да. Значит, алдынан айтып койду. Значит, 51 сомго чейин чыккыча бул көтөрүлө берет баалар. Ошондуктан ГСМ бул бүт кыймылдын негизи болгондон кийин, значит, бүт бар жокко бул баалар, ГСМге көтөрүлгөн баалар башка продукциянын бүт баарын отражаться этет дагы. Безусловно, баалардан көтөрүлөт. Значит, адамдардын кирешеси дагы төмөндөй баштайт. Бар акчалары деле баасы төмөндөй баштат. Баягы покупательный способность, сатып алуучу күчтөрү төмөндөйт. Ошонун аркасынан болуп атпайбы бүт барды. Анан бул жерде мен айтып коет элем, бул жерде жанагы черта бедности деп. Мындай да, мисалы дүйнө жүзү боюнча минималдуу жанагы жизненный уровень менен каралат да, ошого салыштырылат. То есть бүт дүйнө жүзүндө жанагы минималдуу жизненный уровень деп коет, кыргызча кандай? Жашоо минимуму. Жашоо минимумунан мисалы бизде где-то 5000 атарабында да. Ошол жашоо минимумунан төмөн болсо бүт бардыгы жакыр болуп эсептелет да дүйнө жүзүндө. Бизде болсо ошол жашоо минимумдун 60%-ин эмнегедир ошону жакырчылыктын мындай
чеги деп эсептейт да. Мындайча айтканда, где-то 2800 сомдук кирешеси болсо, ошолдон баштап ошонун төмөн болсо, ошону биз жакыр деп эсептейбиз. А на самом деле фактически эгер дүйнө жүзүнүн стандарты менен ала турган болсок, бүгүн мына 19-жылдын эле эмеси менен бизде почти 80%, 80% биздин населениябыз, 80% ошол жашоо минимумдан төмөндө эмелери кирешеси. Ошондуктан фактически ала турган болсок, бизде уже 19-жылы эле биздин жакырчылыгыбыз 80% населениябыз жакырчылыкта жашап келаткан да, мындайча айтканда. Анан жанагындай бизде мындай да, мисалы кандай кылып жакырчылыкты жойсо болот? Кирешесин көбөйтүп, мисалы, анан кирешеси көбөйсө жакырчылык ошону менен төмөндөй берет. Элдер эмне кылыш керек азыр, эмне чара көрүш керек? Ошондой да, ошондуктан бизде болсо жанагындай жол менен элдин кирешесин көбөйтүп туруп, жогорултуп туруп, анан кийин ошентип жакырчылыкты жойгондун ордуна статистикалык жолу менен эме кылып атат да, жанагы эменин эмесин төмөндөтүп, прожиточный минимумду төмөндөтүп, жашоо минимумунан анан кийин жакырчылыктын жанагы чертасына чегини төмөндөтүп жатып, ошентип мисалы 20%ка түшүргөн да. Ошону менен дагы эсептегенде бүгүнкү күндө карабайсыңар 35%ка чейин өсөт деп атпайбы. Уже 11%ка өстү уже фактически, ал эми 35%ка чейин өсөт деп атат. А чынын айтканда, эгер жанагы жашоо минимум менен ала турган болсок, бизде бүгүнкү күндө жакырчылык 90%тен кем эмес да. Ошондуктан бул жагдан бүгүнкү күндө мисалы ошол эле конституциянын реформасы, жанагы эмелери жанагындай окшогон, бул мындайча айтканда биринчи эмеде болбош керек эле да кезек. Бүгүнкү күндө эң негизгиси экономика, жакырчылык, анан кийин жанагы продовольственный безопасность деген азык-түлүк коопсуздугу, ошо окшогон нерселер биринчи кезекте туруш керек. Но тилекке каршы бүгүнкү күндө саясий иштер, жанагы саясий кызыкчылыктар үстөмдүк кылып, жанагы элдин жанагы күндөлүк баягы көйгөйлөрү, андай мындайлары экинчи эмеде калып калып атат да. Анан ошол өкмөт азыр кум шекер менен өсүмдүк майынын баасы кескин өсүп кеткендигине байланыштуу биз Орусиядан өзүбүз мамлекет сатып алып келебиз, анан белгилүү эми базардагы баадан арзаныраак баада сатабыз деп атат. Буга ошол расмий эмес маалымат, бирок ошо 400 миллион сом бөлүнөт деп угуп калдык. Бул ыкма менен канчага чейин кармап туруу мүмкүн? Негизи эле туурабы ушундай кылган? Вообще бул өзү туура эмес да, бул саясат өзү туура эмес. Жанагы эле биз жанагы эң оңой жол менен кетип атабыз да. Мисалы бааны кантип токтотсо болот? Мисалы ошол эле продукцияны эгер көбөйтө бере турган болсок, өзүбүз чыгарып көбөйтсөк, ошондо баасы түшөт. Бүгүнкү күндө эмне үчүн баа көтөрүлүп атат? Себеби деген сырттан келген жанагы эмелер биринчи жагынан кымбаттап атат, экинчи жагынан баягы импорт болгон эмелер азайып кеткендиктен, ошондуктан баалар көбөйүп атат. Ошондуктан кантип аны азайтса болот бааларды? В первую очередь продукцияны, өзүбүздүн продукциябызды эгер чыгарып көбөйтсөк, ошондой болот. Ал эми бул мен ойлойм да 420 миллион деген, где-то 400 миллиондун нарак берагында болуп атат. Биринчиден 400 миллионго аны менен эч кандай бааны түшүрө албайттар. Анан тышкары алабыз деген жактарда деле, мисалы менин билишим боюнча, Россияда уже майлар 610го чыгып кетип, биздикинен кымбат болуп кетип атпайбы. Ошондуктан бул жол мындайча айтканда, орустар айтканда тайгак жол да. Тайгак жол, бул жол менен чечип болбойт. Андан көрө ошол эле 420 миллионду эгер эффективдүү иштетсе, андан көрө жанагы ошол эле кум шекерге көбөйткөнгө, өзүбүздүн производствону, майды көбөйткөнгө. Бул деген кум шекер биз өзүбүз чыгарып эле жүрөбүз да. Бул технологиясы бизде дайын, баардыгы даяр, заводдор бар, крестьяндер бар, баардыгы өсүмдүктөрдү эме кылган. Майды 90-жылы өзүбүз эле бүт баардыгына, жана май жубаз менен андай менен баардыгына камдап жүрбөдүк беле. Бул жөнөкөй эле жасаса болот да мунун нерсесин. Муну просто мамлекет деңгээлинде жакшы саясат жүргүзүш керек да, жакшы туура иштерди жасаш керек. Системдүү иш болбой атат да. Аны эң оңой да
бюджеттен алып туруп, анан bir жерден барып сатып алып, анын деле өзү сатып албайт да прямой. Бир кандайдыр бир ортомчу бир фирмаларга берет, анан ортомчу фирмалар барып, алар сатып алып, бияка келип өзүнүн кызыкчылыгын коюп, анан кийин үстүдөн койгондо, мындайча айтканда бул жерде мындайча айтканда коррупционный составляющий деле бар да бул жерде. Баягы эле эски эме менен бүгүнкү күндө иштеп келатабыз. Бул жол менен биз эч качан бул проблеманы чечпейбиз. Пока биз өзүбүздүн өндүрүшкө, өзүбүздүн өндүрүүчүлөргө көңүл буруп, ошолорго биз кандайдыр бир шарттарды түзүп бермейинче эч качан биз проблеманы ошол жол менен чече албайбыз. Чечилбейт деле деп ойлойм. Жарандар кандай чара көрүш керек? Эми мамлекеттин саясатыны сиз белгилеп өттүңүз. Эми кандай туура же туура эмес экенин жарандар эмне кылыш керек ушундай учурда? Жарандар биринчи кезекте неме кылыш керек да, жанагы акчаны туура иштетиш, мындай үнөмдүү иштетишке. Анан кийин эң керектүүлөргө негиздеп ошону үйрөнүш керек да. Экинчи жагынан мындай моменттерде, ушундай баалар көтөрүлүп, ушундай кризисный моменттерде бул дүйнө жүзүндө эле бул тажрыйба бар да. Өзүнүн подсобный хозяйство, мал багыш керек, жерди айдаш керек. Мындайча айтканда, ар бир семья жери бар, участогы бар эмелерде ошол жерлерди иштетип, жок дегенде жанагы азык түлүктөрдү өзүнө өзү жок дегенде жарым кылса дагы кандайдыр колунун келишинче өзү ошону камдаганга аракет кылыш керек да ар бир киши. Себеби деген кыйын заман келатат. Анан ошол дагы бир суроо, бул мисалы ноябрь айында өкмөттүн чечими чыкты, буйругу чыкты. 100 000 сомго чейинки насия алган калктын 3 айлык үстөк пайызын төлөп берүү боюнча. Ошондо статистиканы карасак, 600 000 жарандын 100 000 сомго чейинки ошо чакан насиялары бар экен. Ошолордун 3 айлык үстөк пайызын төлөп беребиз деп айтты өкмөт. Анан бирок ушул жерде көңүл буруучу жагдай 600 000 адамдын ошол 100 000ге чейинки насияда отурганын өзү бул эмнеден кабар берет? Эми бул 100 000ге чейинкиси 600 000 болуп атат. Ал эми 100 000ден 300 000ге чейин, 500 000ге чейинкини кошкондо 1 миллионго жакындап калат окшойт. Бул 6 миллион калк үчүн көп эмеспи? Же нормалдуу эле көрүнүшпү? Мындай да, бүгүнкү күндө официалдуу эле статистика боюнча бүгүнкү күндө 1 миллион 300 000 үй бүлө карыз бар. Мындайча айтканда кредит алган. Эгер ар бир үй бүлөдө жок дегенде, орто эсеп менен 5 киши боло турган болсо, 1 миллион 300 эгер көбөйтсөңөр, почти 80-90% мындайча айтканда биздин элибиз уже ушул кредиттик организацияларга уже полностью карызга батып бүткөн да, мындайча айтканда. Анан кийин жанагы 100 000ге чейин дегендер булар мындай да, мисалы булар мындайча айтканда бизнеске же болбосо өнүгүүгө алган кредит эмес да, бул чисто потребительский кредит да. Тамак ашка, тойго, бир машинка сатып алган же телевизор сатып, ошондой потребительский да, мындайча айтканда ошол жагы болуп атат да. Анан булардын кирешелери мындайча айтканда 3 айлыкыны үстөк эмесин акчасын төлөп берген менен булардын проблемасы чечилбей атпайбы? Булардын талабы совсем башка болуп атпайбы? Биздин жанагы кредиттерибизди жеңилдетип, пайыздарыны төмөндөтүп, срогун узартып бергиле деген эме коюп атпайбы, талап. Бул деген жөн эле үстөк эмесин 3 айлыгын биз төлөп беребиз деген. Мындайча айтканда бул жерде элдин кызыкчылыгы чечилген жок. Негизинен бул жерде только жанагы банковский кредитный системалардын эле ошол эмеси кызыкчылыгы эме болуп калды. То есть раз киреше ала албай калды, эл төлөй албагандан кийин бул эменин бюджеттен төлөндү. Бюджетте ошол эле элдин акчасы да. Мындайча айтканда 600 000дин карызыны калган 6 миллион эл мындайча айтканда төлөп берди да. Муну менен эч кандай чечилбеди. Может, какой-то бир саясий кандайдыр максаттарга жеткендир. Но бирок в целом проблема чечилген жок. Мына 3 айдан кийин анан бетер күчөйт да. Себеби мына жакырчылык көтөрүлүп атат, кирешелери азайып атат, экономикабыз төмөндөп атат. Значит, бул мындайча айтканда аябай чоң бомба да.
мина замедленного действия орыстар айткандай. Муну эгер буга көңүл бурбаса, бул бир күн болсо бир күн жарылса, мындайча айтканда биздин населениябыздын 90% жарыла турган болсо, муну эч ким токтото албайт да. Ошондуктан бүгүнкү күндөн анан эң кызыгы мунун чече турган жолу бар да. Мисалы мен ошол механизмди чече турган механизмде ошол мисалы 3 айлык үстөк акчасыга 1 миллиард 200 миллион акча кетти. Акча кетти да. Анан ошону менен жанагы 600 миңден эле үстөк 3 айлык үстөгүн эле төлөнүп калды да. Муну менен проблема да чечилген жок. Еще эмеге бюджетке кадимкидей эле нагрузка болду да. Анан кийин ал тараткан акчасы эффект бербеди да. Мындайча айтканда анын мындай чыгашасы болгондон кийин кирешеси болгон жок анын. Мындайча айтканда да мындай эле жок кылып берди да, как потребительский кредиттей болуп. А мен аларга механизмдерини предлагать этип атам, 5-каналда деле 2-3 жолу выступать эткен. Түздөн түз кайрылдым, президентке да кайрылдым, өкмөткө да кайрылдым. 1 миллиард 200 миллионду бергиле, мен ошол 1 миллион 300 миңдин эмесини узартып, иймесин төмөндөтүп берейин деп. Ал кантип ишке ашмак? Ал үчүн мындайча да, ал үчүн саясий эрк керек. Акча деле бар. Ошол эле 1 миллиард 200 миллион акча бар да. Туура, ошону эле ала турган болсок, может быть, бардыгы 1 300 миңди деп айта албайм, но бирок ошол эле 600 миң кишинин мисалы 18-20-30% болгон болсо 12%ке чейин пайызын түшүрүп, и 1-2-3 жылга чейин эмесини узартып берсе спокойный болот да. Ошондой финансовый механизм бар. Ал аны жанагы акча теориясыны азыркы современный, бүгүнкү современный теория денег деп коет. Ошол кыргызча кандай болот да, заманбап акча теориясыны эгер туура билген адам болсо, ошону туура иштетсе, анан кийин кандайдыр бир бизден жанагы улуттук банк жөнүндө законду, анан кийин банковский деятельность жөнүндө закондорго кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизе турган болсо, муну жөн эле чечип койсо болот да. Анан ушул негизи эле банктардагы насыялардын пайызын азайтууда көпчүлүк учурда мындай жооп айтылат. Алар жеке адамдардын банктары жеке менчик болгон үчүн мамлекет көп жерде кирише албайт деген. Ушул канчалык туура? Жок, ал жерге действительно ал жерге кирише албайт. Ал жерде эме да. Анан биздин банковский системанын мисалы где-то 50-55% биздин улуттук эмелердин баягы биздин граждандардын эмеси деп эме кылат, биздин жарандардын акчасы деп, ошолор хозяин деп. Анан 45% иностранный капитал деп. На самом деле 80% мен ойлойм чет элдик капитал да эмес. Ал жанагы калгандары мындай подставной лица менен, анан жанагы 45% бул ачык эле эменин эмеси да, чет элдик эмелердин жарандардын акчалары. Анан частный эмеге биздин мына эмеде мамлекет ал жерге кирип проценттерди түшүргүлө андай мындай дегенге эмес жок. Бирок мындай да, бизде мындай деп түшүнөт да, мамлекеттин ишини мындай деп түшүнөт. Киришпеш керек. Да, действительно киришпеш керек. Но бирок мамлекет өзү, мындайча айтканда, мындай правительство да, өкмөттүн өзүндө рыночный механизмдер де бар да. Мисалы ошол эле налог, доходу менен расходу, бул чистый рыночный механизм. Бул эменики, таможенный эмелер. Анан кийин да административный эмелери бар, законодательство бар, закон аркылуу ошондой эмелер бар. Анан рыночный чистый механизм бизде, например, Национальный банк акча аркылуу, вот денежный кредитный аркылуу ошону жүргүзсө болот. Ошол аркылуу тиги банктарга влиять этсе болот да. Вот, андан тышкары бизде 2 мамлекеттик банк бар. Бул РСК банк, анан Айыл банк. Эгер наркылардын арасында болбосо, ушул банк, 2 банк аркылуу ушул проблеманы чечсе болот, жанагындай төмөндөтсө да болот и так далее. Другое дело, что биз эгер төмөндөтүп эме кыла турган болсок, жанагы коммерческий банктар бүт бардыгы акыбалы начар болуп калат, чатак болуп калат. Ошондуктан резкий, мындайча айтканда, жанагы пайыздарды
мамлекеттик банк аркылуу деле мындай резкий ылдыйлаткан болбойт да. Анан акырындап тигилер дагы берки эки банкта эгер пайыздар азайып жана проценттер азайып анан баягы мөөнөттөрү узара баштаса, тигилерге дагы айласы жок, ошого барганга аргасыз болот да. Ошондуктан ошол жактан башташ керек. Муну дагы мен 2-3 жолу кайрылып атам. Азыр деле сиздин радионун аркылуу деле азыркы президентке де, азыр правительство деле кайрылып кетем. Эгер кызык болсо, мени чакырсындар, ошол механизмди мен айтып берейин, кантип жасаса болот. Жакшы. Анан өткөн жумада президенттин Өзбекстанга мамлекеттик визити болду. Анан ал жактан келгенден кийин ошо басылмалардын бирине маек бергенде айтып жатат, Өзбекстанга барганда чындап уялдым, биз 30 жыл ичинде бир дагы завод, тиш чукууч завод деле курган эмес экенбиз депчи. Негизи эле ушул Кыргызстан менен Өзбекстандын экономикасынын өзгөчөлүктөрү кандай, бири-биринен эмнеси менен айырмаланат жана экөөнү салыштыргандын негизи туурабы салыштырган? Анан биринчиден неме да биз башынан эле баягы Вашингтонский консенсус деген бар. Биз ошого кирип кеттик да. Полностью бүт бар жокту либерализация кылыш керек, бааларды кое бериш керек, проценттерди кое бериш керек. Анан кийин мамлекет деген эчтекеге киришпеш керек. Мындай эле четке туруп эле жана социалдык вопростор менен эле заниматься этиш керек деген мааниде ушул биз жанагы абсолютно свободный рынокко барабыз деп ошондой саясат жүргүзүп келатабыз, бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп келатабыз. Каримов башкача эме кылып атпайбы? Мисалы, мындай да, мунун бардыгы дайын эле да, мунун мисалы Карл Маркстин убагында эле айтылган. Адам Смит ошол убакта эле классиктер 19-18 кылымда эле айткан, что рынок анан акыркы эмеде бул биздин коммунисттердин сөзү эмес, жанагы эмен Джон Мейнард Кейнс. Бул жанагы Бреттон-Вудский валютный система, кийин Ямайкский валютный система, ошонун аз валютный система менен иштеп атпайбыз. Ошону негиздеген адам айтып атат. Бул махровый, мындайча айтканда, рыночник да, махровый капиталист айтып атат, что рыночный механизмде бул мындай совершенно эмес депчи. Ал кризиске кирип кеткенде рыноктун өзүнүн эле механизми менен кризистен экономика эч качан чыгып кетпейт деп. Бул жерде кризистен чыгарыш үчүн мамлекеттин, өкмөттүн ролу аябай маанилүү деп, аябай жогору деп. Ошондуктан ал айтып аткан, эгер кризистен чыгарыш үчүн бул биринчи кезекте только жанагы орусча айтканда алардын механизми менен там эффективный спрос аркылуу, регулирование эффективного спроса деген, ошол аркылуу эффективный регулирование менен только мамлекет аркылуу ошону чечсе болот деп. То есть Каримов башынан эле мамлекеттин ролун жогору коюп, алдынан план түзүп, ал киши госпланда иштеген, пландын негизинде мындайча айтканда ал киши рыночный отношение менен плановый эменин ортосунда эме кылып атат да, планировать этип туруп, анан беркилерге кандайдыр бир свобода берип атат да, иштегиле деп, рыноктун негизинде. Ошондуктан биздин экономиканын философиясы башка, понимаете? Ошондуктан өзү философиясы, кайсы философиясы жакшы экен, Өзбекстандын экономикасы философиясы жакшыбы, же Кыргызстандык жакшы экен, мына 30 жылдык тажрыйба өзү эле көргөзүп коюп атпайбы? Мына өзү биздин президент Жапаров барып, кандай нерселерди көрүп атат, ийнеден тартып самолетко чейин чыгарып атат булар. Ошол эле мисалы Део деген автомобилдер, Голстар деген корейский жанагы бытовой техника, телевизор, холодильниктер бүт барды биринчи бизге келген да. Бизге келген да. Анан кийин берден биздикилер жанагы рынокко өткөн биздин чиновниктер 10% пайыз дегенден кийин анан Өзбекстанга кетип калган. А Каримов аларды колу менен буту менен тартып алды. Бүгүнкү күндө алар мисалы ошол эмени Девонун корейский автомобилин. Причем ал деле корейстер деле бул жерде аябай мындай акылдуулук кылды да. Мисалы ошол эле Кореяда, Южный Кореяда, Түштүк Кореяда Дево бул эң начар
компанияда. Ошол убакта там 90-70 80 жылдары эле уже жанагы Hyundai жана башка эмелер Kia деген эмелер бул эмени уже чыгара баштаган. Бул уже банкрот боло турган эме, анан кийин өзүнүн технологиясын алып келип бизге предлагать эткени, биз эме кылган өзбектер алып. Но бирок бизге передовой технологияда мындайча айтканда. Вот өзбектер алып туруп, анан биринчи булар сборкадан баштаган. Сборкадан кадимкиде ал жактан запчастарды алып, жерге сборка кылып. Но бүгүнкү күндө мен угушум боюнча, эгер мен маалыматым туура болсо, бүгүнкү күндө 60% бүт бардыгы жабдыктарыны өздөрү чыгара турган болгон да. Мындайча айтканда бул аябай мультипликативный эффект. Канча ошонун артынан канча жумуш жайлар түзүлдү, канча налогдор төлөтүлүп атат. Ошол эле негизинде ошол эле эмелер эменин Өзбекстандын эли биринчи кезекте сыртка чыгарбай Өзбекстандын элине саткан ошону арзан кылып. Ошон үчүн Дево банк деп отдельный банк ачкан. Ошолор эмелер именно целевой кылып туруп, ошол Девонун машиналары өзбектөрдүн жарандары сатып ала турганбы, ошолорго төмөн пайыз менен кредиттерди берип, өзүнүн рыногун насыщение кылгандан кийин анан сыртка чыгарып атпайбы, понимаете? Мындайча айтканда мен айткым келет, биз өзүбүздүн өнүгүү философиябызды өзгөртүшүбүз керек бүгүнкү күндө. Эгер биз бул философияны өзгөртпөсөк, жанагындай аяктан алып келип сатып алып тудаса деген болбойт. Бүгүнкү күндө биздин рынокто мисалы ошол эле азык түлүктү даже ала турган болсок, 80% импорт. 20% биз өзүбүз чыгарабыз деп эсептейбиз. Но бирок ошол эле 20% биздин продукция дегендин ичинде жарымынан көбү импортный составляющий. Ошол эле ГСМ, ошол эле удобрение мисалы да, ошол эле башка нерселер бүт барды импортный. Мындайча айтканда бизде чынында келгенде чисто биздин продукциябыз 91%. Понимаете? Бизде кандай? Анан кийин биз экспортко жок, биринчи кезекте импортозамещение кылыш керек. Жанагы бизге кирип аткан импортты алмаштырыш керек. Ошол биз өзүбүздөн чыга турган. Бүгүнкү күндө мисалы биз азык-түлүк боюнча, азык-түлүк коопсуздук боюнча биз 80-90%ге чейин бүт баарын өзүбүздөн чыгарса болот. Бирок ошондой саясат жүрбөй атпайбы? Ошондой саясат жүргүзүп, ошондой пландарды түзүп, стратегический жанагындай программаларды түзүп, анан жөн эле программаны түзбөй, ошого инвестиционный механизм түзүш керек да. Финансовый механизмдер түзүш керек. Мына жанагы Атамбаев курган 20-40 деген долгосрочный, узак мөөнөттөгү программа деп. Аны түзүшүн түзүп койду, бирок алар ичинде эле жанагы мероприятиялары каралган. Бири менен бири дал келишпейт да. Вот. Ошондуктан 15%-ны араң аткарбады. Себеби деген алны бүт мероприятиянын чараларын көргөнү менен финансы булагы жок. Финансовый механизм жок, кантип эме кылыш керек, каржылаш керек экен, ошонун жоктугунан мына бүгүн 20-40 жөнүндө эч ким вообще эле сөз кылбайт. Унутуп эле калды анын баарын. Айсыңар. Вот. Жанагы эмнелер бүттү. Илгертен уже мисалы даже Бакиевдин убагында эле уже сүйлөшүлүп койгон жанагы Ош Баткен Исфана жолу, жанагы Кемин Датка, ошол ошолор эле болуп калды да. Понимаете, анан тышкары жанагы эмени тести киргиздилер. Түштүк, түндүк альтернатив жолду киргизди. Анын эмнеси менен бүткөнүнү барды өзүбүз жакшы билебиз. Ошол эле эмени музейди, ошол эле жанагы көчмөндөр оюнун өткөргөнгө акчалар баарды тополоң менен бүтүп атпайбы, понимаете? Дело в том, что мындайча айтканда өнүгүүгө эчтеке ал 20-40 деле өнүгүүгө эч нерсе каралган эмес да, понимаете? Бардыгы эле жанагындай гигантский эмелерди алып, карызга алып, анан кийин карызды бөлүп, иштетип, жегенин жеп. Мындайча айтканда бизде философия жок. Стратегический бир мындай көрүнүш жок кантип эме кылган. Стратегический программа жок, мындай четкий. Финансовый бир инвестиционный долгосрочный программабыз жок. Ана бүгүнкү күндө мисалы инвестиционный привлекательность дейт. Анан бардыгы эле айтат, ана инвестиционный привлекательность үчүн так. Значит, визасын вообще бесплатно кылыш керек.
налогторду ошо чуть эме кылыш керек, жанагы экологический эмелерди требовать этпеш керек, эч кандай алардан талап кылбаш керек. Бул деген бул кандай деген инвестор болсун? Алар бу жерге анан баардыгы ойлойт, что инвесторлор келип жөн эле жыргатып койт Кыргызстанды. Кыргызстандын өнүгүүсү менен инвестордун эч кандай иши жок, чынын айтканда. Алар бу жерге акчасын эмне үчүн алат? Чтобы 1 сом салып туруп 3 сом чыгарып кетейин деп салат анын акчасын. Ошондуктан бул жерде анан негизинен эң негизги инвестиционный климат бул жанагы инвестиция каяка барат? Өнүгүп аткан рынокко барат. Өнүгүп аткан экономикага барат. Өнүкпөгөн экономикага эч качан инвестор эч качан келбейт. Анан кийин ошондуктан эгер өнүгүп аткан экономика болсо, ошондон кийин демократиясына да карабайт, диктатурасына деле карабайт. Себеби деген инвестор билет. Салсам, ал жерде өнүгүп атат, долгосрочный өнүгүү бар, программасы бар, ал жерде просчитать можно, бүт доходдорду эсептеп чыкса болот, гарантиясы бар деп туруп, анан кийин ошол жерге салат. Мисалы Кытай. Ал жерде коммунистический мамлекет, коммунисттик мамлекет. Бирок бүт бардык капиталисттер бар, очередте туруп атпайбы ошол жерге. Кытайлар тандап алат, квота берет. Эмелергечи. Өзүнүн инвестиция кылып акчасын Кытайдын экономикасына инвестировать этиш үчүн алар квота алат Кытайдын мамлекетинен. Карабайсыңар кандай эме? Значит, өнүккөн эме болуш керек. Ошондуктан биз өзүбүздүн экономикабызды инвестиционный привлекательный кылабыз дей турган болсок, значит, биз долгосрочный өнүгүү программасын түзүп туруп, ошону ишке ашырып туруп, биздин экономикабыз өнүгө баштаганда, ошондон кийин биз дагы тандап калабыз. Ошондон кийин бүт инвесторлор өздөрү келет, мындай акчам бар, муну салалы деп. А бизде ондой болбой атат дагы, ошондуктан биздин жанагы келген инвестицияларыбыз бардыгы биринчи кезекте саясий инвестициялар булар бардыгы. Мына АБРден келген, МВФтен келген инвестициялар, ЕБРРден келген инвестиция, бул бүт бардыгы саясий инвестициялар. Түшүнүп атасыңарбы? А мындай чисто инвестиция жок да, өзүнүн эмеси менен. Булар анан кийин көп жана келип аткан саясий инвестициялар биздин правительствонун гарантиясы менен келип атат. Ошонун 45% грант деп айтышат. Анан калганы жеңилдетилген кредит. Бар бир карыз да. Анан бул жерде кредит жакшыбы же грант жакшыбы? Эмнеси бол? Кантип ойлойсуңар? Вот эмнеси? Грант жакшыбы же кредит жакшыбы? Кайсысы жакшы сиздин Кайсынысы жакшы? Силер мындай жөнөкөй эле мисалы экономикадан алыс адам айткылачы, эмнеси жакшы? Грант жакшыбы, бекер же бир кредит жакшыбы? Сиздин пикириңиз? Айырмасы эмнеде? Себеби деген кредитте акча менен кайтарасың. Грантта ал деле бекер эмес. Акча менен кайтарбаганың менен өзүңдүн эгемендүүлүгүңдүн эсебинен берилет ал. Раз грант алсаң, кандайдыр бир өзүңдүн мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн уступка менен, ошондуктан ал эч кандай бекер эмес. Ошондуктан грантка караганда кредит жакшы эмеспи? Зато кредитти төлөйсүн, эгемендүү болосуң, эч кандай көз каранды эмессиң. Ошондуктан бул жерде аябай суроолор көп да. Бул жерде тууру саясат жүргүзүш керек. Бул жерде аябай мындай сабаттуу алдыны караган. Анан биринчи кезекте мисалы мындай да баардыгы эле Кыргызстандын ичиндеги эле иши менен мындай жок. Кыргызстандын кичинекей моондой экономика болгону менен чоң глобалдык экономика менен түздөн түз байланыштуу. Регионалдык экономика менен байланыштуу. Ошондуктан ал жакта глобальный системада эмне болуп атат? Регионалдык экономика системада эмненин кызыкчылыгы, кимдин кызыкчылыгы да болуп атат. Ошонун тартып тургандан кийин биз экономикабызды жүргүзүшүбүз керек. Иначе биз эч качан бул эмени болбойбуз. Жанагындай эле жөн эле правительстводон бюджеттен 400 миллион алып тургандан кийин алып келип коюп сатып калабыз деген бул мамлекеттик мындай подход эмес да. Бул жөнөкөй эле коммерсант, базарда отурган коммерсант деле жасап коет. И возможно даже лучше, чем правительстводон. Правительствонун иши совсем башка.
Анан ушу чек ара боюнча сурайын деп турам. УКМК башчысынын ошол Тажикстанга эч кандай товар өтпөйт деп деген билдирүүсүнөн кийин ошол Тажикстанда бензиндин баасы 90 сомго чейин чыкты деген айрым бир жаңылыктар чыкты. Ошол эле учурда айрым заправкалар, ошол май куюучу жайлар жабылды деген да маалыматтар айтылды. Негизи эле чек ара маселесин чечүүдө ушундай рычагтарды колдонгонуңуз оң таасирин берип жатабы? Берди мындай да. Бардыгы эле айтат, укук жолунда анан кийин дипломатия жолу менен чечиш керек, туура? Укук жолу менен дипломатия менен чечиш керек. Бирок дипломатия сөзүбүз качан өтүндүү болот? Эгер артыңда күчүң турса, артыңда экономикалык байлыгың турса, ошондо сенин жанагы дипломатиялык сөзүң өтүмдүү болот. Анан ошондуктан жанагы мисалы бизде мындай да бул жерлерде ушундай рычагтарды колдонгон бул дүйнө жүзүндөгү эле практика, бул эч ким ойлоп чыгарган эмес. Муну Өзбекстанда, Тажикстанда, Казакстанда, Россияда деле бизге тиешелүү колдонуп эле келататтар. Мисалы Казакстан жөн эле границаны жаап коюп атпайбы? Мисалы ГСМге өзүбүзгө керек болот деп чыгарбай коюп атат, да? Анан кийин жанагы кандайдыр бир технический причин биздин продукцияны өткөрбөй коюп атат. Алардыкыны спокойно киргизип атат, биз киргизип атабыз. Ошондой рычагтарды биздин колдогу рычагтар менен колдонуш керек. Анан тартынбаш керек. Ошондуктан азыркы айтып аткан жанагы эчтеке кирбейт, пока чечилмейинче деген бул туура эле политика. Бул саясат туура эле, муну ачык эле айтыш керек. Муну мындайча айтканда моундай проблема бар деп туруп эле. Единственное бул башкаларымдай кагазга ороп, жылтыракка ороп мындай кылып берсе, камчы кыдыршайбыз, ачык эле айтып койду да, мындайча. Өзү айткандай эркекче кылып эле, ачык эле айтып эле, ачык сүйлөшүп атат. Так что бул жанагы бензиндер көтөрүлүп андай кылып атканына эмне жөнүндө айтып атат? Биз мындай алар менен тең ата сүйлөшсөк болот. Биздин рычагтар аябай көп. Алар бизге караганда бизден көп көз каранды. Биз алардан эч кандай көз карандыгыбыз почти жок бизде. Ал Тажикстандан особенно да. Алардын ортобуздагы жанагы эгер жанагы соода эмесинин көлөмүн ала турган болсо, каяктагы бир 10 миллион деген доллары менен эле эсептелген нерсе. Бул биздин Кыргызстан үчүн биздин дохлуу экономикабыз үчүн деле бул эчтеке эмес да. Ошондуктан биз экономика жагында эч кандай көз каранды эмес. Күч жагынан биздин куралдуу күчтөр эч кандай алардан калышпайт. Анан инфраструктура жагынан, зато алар суу жагынан, инфраструктура жагынан, саясий жактардан алар бизден көп көз каранды. Ошондуктан биз буга окшогон рычагтарды биз колдонушубуз керек. Анан биздин негизги эле бир границанын чечилбей атканын себеби деле илгертен эле эч кандай бир мындай узак мөөнөттүү бизде саясат жок да граница боюнча. Бул границаны эч ким карабай эле койгон. 90-жылдан баштап эле. Баардыгы, особенно биздин Кыргызстанда келип баардыгы рынокко өттүк. Эми деген мындай деп туруп биздин чиновниктер баардыгы жанагы рыночный системага бизнесмен элек болуп калган. Ол эмени эч ким караган эмес границаны. Единственное 2000-жылы жанагы Баткенге боевиктер кирип тополоң салып андай болгондо, анан кийин Өзбекстандар жабылып аяк боло баштаганда, ошондо ана кичине көңүл бура баштады. Ну и то бизде деле мындай узак мөөнөттүү саясат жүргүзбөй, эч кандай көңүл бурулбай, по факту бир жерде тополоң болуп кетсе, анан кийин ошол жер баардыгы барып 1 ай 3 ай там тополоң болуп, андай кандайдыр бир жол менен текущий момент проблемасын чечип коюп эле, ошону менен биз тынчтанып калып атпайбыз. Мындай узак мөөнөттүү чек ара боюнча саясатыбыз тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин жок. Анан ошол саясий рычагтарды колдонгондо дагы бирок экинчи тарабы бар, аткезчилик көйгөйү. Анан кайрадан эле биз аркылуу аткезчилик товарлар кирип атпайбы? Ошол жерде жанагы аткезчилик кылгандар менен мамлекеттин кызыкчылыктары кагылышып калып, анан ошон үчүн дагы мындай саясий позициясын кармай албай калып жаткан жок? Ал жерде аткезчиликти мисалы сиз жасай албайсыз. Бул жигит деле жасай албайт. Мен деле жасай албайм.
Ал аткезчиликти мисалы, может быть, там bir-iki мешок картошка алып кирип кетишибиз, же bir-iki бодо малдын башын сатып жиберибиз, же алып кирип мындай тонналап биздин колдон келбейт да. Ал бийликте отурган адамдардын колунан келет. Ошол жерде таможняда отурган, пограничный войскаларда отурган, онон да жогору отурган кишилердин ошолордун колунан келет. Ошондуктан жанагы аткезчилик бул кандай объемда болуп атат, ошол жерде көп болуп атат. Эгерде там 1-2-3 мешок эме картошка менен ограничение болсо, эч кандай аткезчилик, эч кандай эме эмес. Ал жөнүндө чек арадагы эки элдин ортосундагы ала бериш мындай мамилелери илгертен эле бар. Бул эч кандай зыяны жок булардын. Бул только элге пайда алып келет. Бул жанагы эмелерди караш керек, кандай эмелерди. Анын артында ким турат? Ошол окшогон нерселерди биздин жанагы атайын кызматтар, ошол окшогон нерсени караш керек да. Анан ушул атайын кызматтагылардын жүрүм туруму боюнча дагы мисалы эми айрым учурда биздин атайын кызматтын башында тургандарды эми пиар дейбизби же кандай эми эл менен коомчулук менен байланышты кармоо үчүндүр балким, бирок мындай кайсы жака барып дарыланары, кайсы оору менен ооруп жатканы, ушунун баарына ачык болушу. Негизи эле анан атайын кызматта иштегендер жанагы атайын билетини көрсөтүп деле ушундай учурлар көп болуп атпайбы, мен могул жакта иштейм деп. Ошол сиз эми бул тармакта иштеген адис катары, бул тармакта билген адам катары кандай баалайт элеңиз азыркы жүрүм турумдарын? Эми бул бир эле атайын кызматтагы жумушчуларга тиешеси жалпы эле саясатчылар, мындай көрүнүштүү да, олигархтар жөн эле көкүрөгү мен патриотмун, мен жөн эле эл үчүн күйүп берем, өлүп берем дегендерге тиешелүү, крупный чиновниктерге тиешелүү, саясатчыларга тиешелүү, депутаттарга тиешелүү, ошондой эле ошолордун эле катарында жанагы эмелерге тиешелүү да. Качан биздин элитабыз балдары өздөрү бу жерде окуса, качан өздөрү ушул жерде дарыланса, ошолордун балдары садиктерге барса, ошолор ушул жердеги тамак ашты жесе, ушул жердеги болуп аткан кийим кечени кийсе, ошондо гана алар көңүл буруп иштей баштайт. Эгерде, допустим, ооруп калса, барып чет өлкөгө барып операция кылып дарыланып келсе, балдары ооруп калса, туугандары ал жака барып келсе, бу жердеги болуп аткан биздин больницалар менен поликлиникаларыбыз, здравоохранение иши канчалардын. Эгерде балдарын бүт бардыгына эң мындай престиждүү, жогорку билимдүү жана чет өлкөлөрдө, Америкада, Англияда, аяк биякта, Кытайларда, Гонконгго чейин окутуп атса, да? Биздин билим берүү системасы менен алардын иши канча? Аларга тиешеси жок да. Понимаете? Ошондуктан бул өтө маанилүү нерсе. Бул өзү анан кийин булар биздин эмелер менен эгер патриот болсо, чын өзүнүн эмеси ушул жерде балдарын окутсун. Эгер патриот болсо, ушул жерде өздөрү дарылансын. Ушул жерде сколго барып, эки жака барып эс алсын элдин катарында. Ушул жерде биздин продукцияны алсын, биздин швеялар тиккен костюмдерди, кийимдерди кийсин. Ошондон кийин мындай эме болот. Понимаете? Ошондуктан бул жерде ошондой, бул в целом бул уже жана биз мораль жагы өтүп кетип атпайбыз. Моральный сторону, нравственный, баягы руханий жагына өтүп кетип атпайбыз. Бул совсем башка категориядагы эме. Анан мунун бардыгын бирок бул жактарды мисалы закон аркылуу мыйзамдаштырыш керек да. Мисалы азыр айтты, чет өлкөдө эч ким, эч кандай бир чиновникте эме болбош керек деп, счет болбош керек, мүлкү болбош керек деген мына ошол мисалы Россияда уже качан киргизди, Беларустарда уже качан эле бар. Ошондой нерселер еще мунун бардыгына мораль өздөн өзү эле ишке ашпайт да. Ошол эле жанагы моралдык талаптар коюлган коомдо, руханий талаптар коюлган нерселер кандайдыр бир закон жагынан дагы мындай эме болуш керек да. Тарбия жагынан болуш керек, культура жагынан ошондой болсо анан кийин биз эме болобуз. Бул деле өтө маанилүү нерсе.
Анан сиз мындан ошол 5 ай мурун берген маегиңизде, бул октябрь окуяларынын фонунда берген маегиңизде Кыргызстандагы ушул коррупция же болбосо президенттердин, ар бир кетип жаткан президенттердин катачылыгы бул шайлоо системасы менен байланыштуу. Себеби шайлоо системасы кайсы бир жеке адамдардын акчасы менен түптөлүп калып, ошону менен өтүп жаткандыктан ар бир келген президент ошолорго туткун болуп калат деп айткан экенсиз. Андан бери эми кече 2021 жылдын башында президенттик шайлоо өттү. Сиздин баамыңызда кандай өттү? Ошол сиз айткан теориядан өзгөрдүбү же? Мен баягы эле теорияны айтам. Эч кандай мындай да шайлоо системасы эски эле шайлоо системасы өтпөдү. Значит, эч кандай эме болгон жок. Ошол эле механизмдер, ошол эле эмелер менен, ошол эле торлор, ошол эле торлорго барды түшүп атты, ошол эле механизм менен болду. Ошондуктан эчтеке өзгөргөн жок. Бул жагынан. Ошондуктан мен мындай деп айткым келет да, мына коррупция менен күрөшөбүз деп аябай көп болуп атат. Мына Акаевден тартып эле коррупция менен күрөшүп келатат. Бардыгы эле келгенде коррупция менен. Акаев деле күрөштү. Ал бирок өзү менен өзү күрөшүп атпайбы. Биздин бүгүнкү күндөгү шайлоо системасы боюнча эмне үчүн эме? Биз эки эмебиз бар да. Мисалы коррупцияны түп тамыры менен жок кылабыз деп турган болсок, эки системаны өзгөртсүз. Биринчиден денежно-кредитный финансовый системабызга өзгөртүүлөр киргизиш керек. Вот анан негизги ошо ал деле биринчиден мен шайлоо системасыга эме киргизиш керек да. Биздин бүгүнкү күндө финансовый системабыз кандай? Кандайдыр бир жол менен силер бир акчаны тапсаңар, аны урдап аласыңарбы, бирөөдөн тоноп аласыңарбы, же эле өзүңөрдүн чын эмеңер менен табасыңарбы, маңдай териңер менен, не важно. Ошону топтоп туруп эле мисалы урдайсыңарбы, ошол системага салып койсоң, уже өзүнөн өзү көбөйтө берет. Ошондой финансовый система бизде. Акчасы бардын акчасы көбөйө берет. Акчасы жоктун акчасы жылдан жылга эме болот. Ошондуктан бул система, финансовый система, жылдан жылга акча, байлык кандайдыр бир кичинекей эле бир группанын эмесине топтоло берет, а калган население күндөн күнгө, жылдан жылга кедей болуп кете берет. Мына бүгүн 30 жылдык тажрыйбабыз көргөзүп атпайбы. Бүгүнкү күндө мына айтпадыкпы? 90%биз жакырчылыкта болуп атат. Особенно кризисный моменттерде 10% баягындан байып атат. Экинчи жагы байланышы. Шайлоо системасы биздин негизги айрымдай өзгөчөлүгү эмнеде биздин шайлоо? Жеке акчанын негизинде түзүлгөн шайлоо система да. То есть биздин баягы бүгүнкү күндө шайлоо системабыз боюнча элдин добушу эчтекени чечпейт. Эл ошону түшүнүп, эчтекени чечпеген үчүн ошондуктан программасында укпайт, башкасында укпайт. Жок дегенде бир 5-6 сом алып калалы деп алып калат. Анан башка пайда жок. Баары биз чечпейбиз. Биздин голос эчтекени чечпейт. Баарын акча чечет. Ошондуктан ошол системага бүт бардыгы эл ошондой болуп калды дагы. Программага да ишенбей калды, башкага да ишенбей калды. 1000 сатылба десе деле анан көрө 1000 сом алайындан барып туруп 1-2 кило эт алып туруп барып балам менен, балдарым менен жакшы тоюп жеп алайын деген эмеге келет да. Ошондуктан бардыгы билет муну. Жанагы шайлоого кетип аткан элита да билет. Ошондуктан первый очередь шайлоого барса утуш үчүн эмне издейт? Акча издейттер. Акча кимде бар? Жана система боюнча ошол эле бир 500ге жакын киши өтүп кетсе 1000ге жакын кишинин колунда бүт бардык акчалар. Баары бир эле барып ошолорго барышаттар. Ошондуктан мына 2 революция, 3-чү революция болду. Мына 2 революция болсо да эчтеке өзгөрүлбөдү деген дагы ошондон. Себеби деген ал жерде баягы шайлоого барганда биринчи кезекте ошого бараттан шолордон акча алат. Алар жөндөн жок бербейт акчасыны. Алдынан шартыны коет. Мисалы, могу должностторду бересиң. Анан жана моундай месторожденияларды бересиң, моундай государственный заказдарды бересиң. Ошолду баардыгын сүйлөшүп алып туруп, анан кийин акчаны берет. Анан тиги эмеге барганда, шайлоого барганда, конечно, программа мындай элди жыргатам, ал кылам, бул кылам дей берет. Сөз көп нерселерди обещать эте берет. Депутаттардан шайлоого баргандар бардыр. Бирок фактически келгенде, бийликке келгенде, наркы элге берген эмелер унутулат дагы, себеби деген ал мындай эле айтылган нерсе. Реальный задолженность жанагы акча бергендерге
реальный эмеде карыз булар. А элге эч кандай карызы жок деп эсептейт. Себеби элге 1000 сом берип койду, все 1000 сомду алдыңбы, сен менен эсептешип койдук. Башка 1000 сом алган киши шайлоочу кийин ал саясатчыга талап кылганга укугу жок. Себебиден ошентип сүйлөштү, сенин бааң, сенин добушуң 1000 сом. Sen makулсуң бушу, макул. Алдыңбы, болду, сени менен уже эсептешип койду. Сага эч кандай карызы жок. А вот жанагы бай кишилерге 1000ге жакын, 500дөн 1000ге жакын. Аларга конкретный карыз. Значит, бийликке келгенде наркы менен, эл менен уже эсептешип койду. А булар менен эсептешиш керек. Ошондуктан саясат булардын айтканы болот да, жанагыдан. Ошондуктан ошол эле 500дөн 1000ге жакын киши бүт шайлоолорду ошолор каржылап келатат. Ошондуктан эчтеке өзгөрбөгөн деле ошол. Революция болот, революциядан кийин бирөөдө анандай мындай кылабыз дейт. Шайлоого келгенде ошолордун эле торуна түшөт, ошолордун айтканы кылат. Ошондуктан эчтеке өзгөрбөй атат да. Эми азыркы эмеде эле мен ойлойм, ошол эле система менен өттү, ошол эле торго бардыгы түштү. Вот. Эми бул тордон кантип чыгып кететтер, кантип эме кылаттар. Эми убакыт көргөзөт да. Анан сиз ушул 2 жолу президенттин кеңешчиси дагы болуп кызматта тургансыз. Негизи эле президенттер кеңешчини кантип тандайт? Анан эгер президенттер ошол мындай жолунан адашып баратканда кеңешчилердин жоопкерчилиги кандай болушу керек? Президенттин кеңешчилеринин. Эми мен мисалы кеңешчи болгонум менен, мисалы менин жазган там аналитический эмелерим Тудастандын эчтекеси эме эмес да. Мындай официальный кеңешчилерден тышкары теневой кеңешчилер толтурады. Мисалы ошол эле Бакиевдин анында Максимдин эмелердин кеңешчилери жанагы эбирейлер болгон. Акаевдин убагында конкретный кеңешчилер жанагы ал бул дегени менен конкретный кеңешчилер жанагы Бирштейн анандай мындай Тудасты ошого окшогондор болгон. Конкретный кеңешчилер Акаевдин өзүндө эле чет өлкөдөн келген, Америкадан, Европадан келген өзүндө эле бир 20га жакын кеңешчиси болду. Ар бир министрде жок дегенде 5тен кеңешчиси болчу. Понимаете? Анан биз Акаевдин убагында мына Акаевдин эң негизги күнөөсү эмнеде? Ушул коррупционный олигархический системаны, ушул глубоко коррупционный системаны, антинародный системаны Акаев орнотуп кетпедиби? Понимаете? Ошол самый главный күнөөсү Акаевдин. Анан ошол келип башкалар да келип туруп анан мындай да келип эме болгондон кийин эле бийликке келгенден кийин бардыгылар айтат да, сен эмне кыласың? Бузуп эмне кыласың? Ты смотри, сколько выгоды. Каалаганыңды жасайсың, эчтекеге жооп бербейсиң. Зато жыргайсың деп туруп эле ошол торлорго түшүп атпайбы бардык. Понимаете? Ошондуктан бул жерде эгер өзгөртөбүз десек, коррупцияны жоебуз десек, финанс системасыга өзгөртүүлөр киргизиш керек, и шайлоо системасыга өзгөртүүлөр киргизиш керек. Бул финанс системага бүт баарын өзгөртүштүн кереги жок. Денежный кредитный жанагы национальный банк боюнча, денежный кредит жанагы деятельность банковской деятельности закондор боюнча ошого эле өзгөрүүлөр. Анан кийин конституцияны деле өзгөртүштүн көп кереги жок. 3-4 эле маанилүү эмелерге өзгөртүү киргизип коюш керек. Болду, ошону мен бардыгы жойлот. Анан шайлоо системасыны негизи каржылоосуну бул бюджеттен болуш керек да. Бюджеттен болуш керек. Себебиден бюджеттен болсо элдин акчасы жумшалат. Ошондо бийликти эл заказ кылат. Ошондо анан кийин бийлик элдин музыкасына бийлейт. Вот, ошондо анан кийин элдин кызыкчылыгы болот. Мына мисалы скандинавский эмелерде эмне үчүн ал жерде эч кандай коррупция жок, да? Себеби деген ал жерде бүт бардыгында шайлоолор бүт бардыгы бюджеттен каржыланат. Ошондуктан шайлоого баргандар бардыгы элди жыргатам деп программасын ошого түзөт. Анан кийин ошону элдин атынан каржылап берет. Анан келгенден кийин элге жооп берет. Элге карыз болот. Ошону элге берген убадасын жасайт. Ошондуктан закондордо ошондой да, мисалы скандинавский мамлекеттерде подоходный налог 70, анча-мынча жерде 90%ке чейин барат.
подоход, прогрессивный налогообложение да бар, прогрессивный. Доходтор өскөн сайын подоходный налог көбөйөт. Ошондуктан ал жерде орто айлык менен эң байлардын ортосу 8-ден ашпайт. Мисалы скандинавский мемлекеттерде 4 эле эсе. Мындайча айтканда эң бай деген миллиардер деген эме доходтору орто бай менен, средний эме менен, класс менен эң байы арасында айырмасы 4 эле эсе доходтору. Ошондуктан ал жерде миллиардер деп өзүнүн атыда ошончо байлык кандай мындай эме болгону менен жашоо тирикчилиги, машинасы, жашаган үйлөрү скромный эле. Көчөдө мындай жөнөкөй эле жүрүшөт, кадимкидей эле велосипед тебишет, элдин катарында жүрөт да, понимаете? Ошондой саясатты жүргүзүп, ошондой саясат анан кийин ол саясат болот. Ошону анан кийин идеологияга кашат. Идеология болгондон кийин ошол идеологиянын негизинде мораль пайда болот. Ошонун руханий дүйнөлүк кызыкчылыктары, баалуулуктары пайда болот. Ошондуктан жанагы эмелерине мисалы миллиард доллар эме боло турган доход алган болсо деле 900 миллионуну жөн эле өкмөткө кайтарып берет да. Налог катары. Анан ошол 900 миллионду анан кийин кайра эме перераспределение, ошондуктан алардын жизненный уровеньдери аябай жогору. Мисалы ошол эле Дания эң жогору эмелерде. Мисалы Америкага караганда алардын жашоо деңгээли бир топ жогору да. Ошол скандинавский. Анан жанагы эмелерде эме деген эң бактылуу элдер деген эме бар, рейтинг бар. Так вот скандинавский эмелер эң бактылуу болуп ошолор өздөрүн эсептейт. Себеби алар үчүн акча самый главный эмес да. Негизги алар ошондуктан булар жанагы чоң болушка деле, эмеге деле кызыкпай, саясатка деле. Булар ушу негизинен өзүнүн өнүгүүсүнө, мындай чисто өзүнүн билимине, маданиятына, ден соолугуна көбүрөөк көңүл бурушаттар дагы, анан кийин көбүрөөк бири-бири менен общение ошондой эмелерге болот да, ошондуктан бактылуу деп эсептейт өздөрүн. Видите, как канчалык бул маанилүү нерсе. Буга биз эч качан көңүл бурбай атабыз. Мен ушуга канчандан бери көңүл буртуруп атам, бир да саясатчы көңүл бурбай атат да ушуга. Себеби уже бийликке келген жана чоң саясатта жүргөндөргө бул эме эмес, выгодный эмес. Себеби буга өтө турган болсо, көп олигархтар, көп эмелер, көп нерседен ажырап калат да, себебиден. Элди да тонай албай калат. Ошондуктан бул жерде биз саясатыбызды башка кылышыбыз керек, философиябызды өзгөртүшүбүз керек. Мындайча айтканда, азыркы мына болуп аткан реформа деп мындай кылганы менен негизги максат эмнеде реформа? Эч ким бүгүнкү күндө түшүндүргөн жок да. Мисалы, жанагы бири менен бирин бириктиргенде эмне деп бириктирди ошол баарын жоюп туруп, да? Мисалы, Минздрав менен Минтруд тудастарын баарын бир кылып койду. Минфинге көп нерселерди кошуп койду. Эмнеси, акыркы максаты эмнеде? Негизги. Акыркы түпкү максаты эч ким түшүндүргөн жок да бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан реформалар биринчиден реформа кылардын алдынан так философияны такташ керек да. Кандай багытта өсөбүз, кандай философия менен өнүгөбүз деген ошондой эмелер. Эми акыркы суроо ушу саясаттан сырткары болсун. Сиз быйыл 63 жашка чыгат экенсиз, буюрса. Бул кыргызда бул жашты тергеп пайгамбар жашы деп коет. Анан эми ушунча жылдык тажрыйба бар мамлекеттик кызматта. Пайгамбар жашында эмнелерге көбүрөөк маани берип, мындай эмне жашоодогу баалуулуктарга кандай артыкчылыктарды берип калат экен адам? Адам баласы мындай да. Вообще жанагы өткөндө Феликс Шаршембай Школов өзүнүн Фейсбукта баракчасында эме кылды эле. Эң эффективдүү бала эркек кишинин баягы эң мындай эффективдүү мындай возрасты, оказывается, 55-тен 70 жашка чейин экен. Даже 75 жашка чейин. Ага чейин бул только акыл топтойт экен, тажрыйба топтойт. Эң эме болуп эле топтоло эме болгондон кийин пенсияга чыгарып коюп, карысын деп чыгарып коет экен да. Мындайча айтканда,
Анан баалуулуктардан совсем башкача болот. Баягы уже 60-тан нарак өткөндөн кийин жанагы артыңды карап, эмнеге жетиштим, эмне кылдым, артымда эмне калып атат деген мындайча эме болот да. Ошондо жанагы патриоттук сезим да ошондо пайда болот. Аныгы эмоция эмес, аныгы патриоттук сезим. Анан кийин аныгы баягы мамлекетчилдик, жоопкерчилдик, ошол баардыгы 55-тен 60-тан нарак өткөндөн кийин пайда болот да. Пайгамбар жашы деп бекерин айткан эмес да. Пайгамбар жашы бул эң мындайча айтканда зиректин мындайча айтканда патологу болот да. Эң жетишип, ошонун баштап уже конкретный уже пайда тие турган маалда бизде жанагы четке чыгарып коюп атпай бардын. Ошондуктан, конечно, жаштардын энергиясыны, жаштардын жанагы активдүүлүгүнү, жаштардын жанагы инициативаларыны колдонуш керек. Наракка өтүп кеткендердин тажрыйбасыны, билимини, жоопкерчилигини колдоп туруп, ошондуктан жаш менен жанагы эмелердин мындай бир кандайдыр бир компромиссный эмеге келишке. Азыр жаштарга эле бардым, жаштарга деген мына коюп көрдүк. Азыр Жапаров өзү эле айтып атпайбы президентибиз. Жаштар деп койгонубуз менен тажрыйбасы жок, иштей албайт турбайбы деп. Кайра бар жокту бузуп койду. Мына Минселгозго коюп көрдү. Башка жерге коюп көрдү. Ну, кроме там каких-то модных идей, башка эчтеке жок да. Понимаете, в чем дело? Ошондуктан бул жакты деле аябай караш керек. Бул Назарбаев да өз багында мындан өткөндө Назарбаевтан бүт жаштарды коюп, кийин анан кайрадан бүт баарын перевоспитание деп туруп айылдарга жөнөтпөдүбү. Зам губернатор, зам министрлердин көбүнү бүт бардыгына жөнөтүп, бүт мындай уже возраст наракка барган тажрыйбалуу кишилерди. Азыр эмени көрсөңөр, мисалы тажрыйбалуу мына Путиндин окружениясына карагыла, Назарбаевдин мына азыркы эмелердин окружениясына карагыла, кече эмеге барган Өзбекстанга барганда Мирзиевдин тараптарына карагыла. Биздин баарды жаш балдар отурат, а тигилер уже солидный бүт бардан. Мисалы Байден уже 75-ке кирип калган. Аларды карагыла, мындайча айтканда Кытайдын эмелерин карагыла. Понимаете? Сама жизнь говорит. Мисалы ошол Германиянын, Англиянын парламентине карагыла бүт бар жакта. Ал жерде в основном эле бүт барды 50-ден нарактагы кишилер да барды, аял кишилер барды. Ошондуктан бул жерде деле мындай орустар айткандай мудрость нужна, да? Какое-то равновесие керек. Бул жерде деле гармония керек бүт бар жакта. Бардыгы гармоничный болуш керек. Бул угулдан бул угулга жүгүрүштүн кереги жок. Бул угулдан бул угулга алып, башың дуруп алып, анан кийин болбойт экен, тиги жакка барып башың дурган болбойт да, такыр болбойт. Биз азыр ошондой болуп атабыз. Тилекке каршы. Султанбай Абдрашитович, сиздин ушул убактыңызды бөлүп, бизге келип, ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Силерге да рахмат. Силердин ишиңерге ийгилик. Ден соолукта болуңуз самое главное. Чоң рахмат. Кадырман угармандар, биз ушуну менен баарын сүйлөшөбүз программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто мамлекеттеги ишмер, макроэкономика, улуттук коопсуздук боюнча адис Баткен облусунун экс-губернатору Султанбай Айжигитов мырза болду. Ал эми эфирде мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Биздин эфирдин кайталоосун YouTube каналыбыздан көрүп алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар. Саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.